Мен көпчүлүк учурда айтам, көчөгө чыккыла, мышыкты көрдүңөрбү итке окшоп үргөнүн? Же итти көрдүңөрбү мышыкка окшоп миологонун? Карганы көрдүңөрбү торгойдой сайраган? Же торгойду көрдүңөрбү каргадай каркылдаган? Эмнеге алар жаныбар болсо дагы өзүнүн тилин сактайт дагы, биз кыргыз эмнеге сактай албайбыз? Мен көпчүлүк биздин жаштарга ушуну эми кыргызча айтып көрчү десем, абдан жаман карап, сени коркутуп, көзү менен коркутуп кетет. Эмнеликтен? Орусча кошуп элесиңер. Эми ким эмнеге жөндүү болсо ошонун баарын кошуп элесиңер. Ошондуктан тилдин касиети кетип калат. Тилдин көркөм бир керемети кетип калат. А орус тилинде дегенде жалгыз мен эмес, орустардын нукура адабий тилинде эң тили таттуу деген жазуучулардын бири Тургеневдин тили деп айтылат. Иван Васильевич Тургеневдин тили, анан Чеховдун тили деп айтылат. Карасаңыздар, маселен, ошол Тургеневдин «Дворянское гнездо» деген романын ким окуган? Барбы окуган? Жок. Мына ошол «Дворянское гнездосун» карагыла, «Отцы и детини» карагыла. Вот ошол тилдерде, ошол чыгармаларда нукура орус тилинин керемети, көркөм угулушу, жазылышы, угулушу бар. Маселен, мен сүйлөп атам сиздердин алдыңыздарда. Мен сүйлөмдү кандай курап атам да, менин ордума башка бирөө келип сүйлөйт, ал сүйлөмдү кандай курайт? Айырмасы аябай, асман менен жердей. Биздин кыргыздын тилинин ушундай шуулай тизилген керемет көркөм сулуу тил экени жөнүндө эч кимде кабар жок. Неге? Себеп баягындай мен айткандай, торттун үстүнө оливьени кошуп, же болбосо шекерге туз кошуп, мына ушундай кылып баягы аралаштырып жибергенде табит жоголуп кетет. Даамы жоголуп кетет. Ошого Нишанбай мырза ушул китептерди окусаңар, мен сунуштайм ушул китептерди. Тургеневдин баардык чыгармаларын окуй бергиле. Эч мындай эгер бир тилде баштасаңар, ошол тилде баштап бүтүрүңөр. Жанагындай аралаштырган кезде адамдын кулагы да кесилет, ошол менен адамдын деңгээли да белгилүү болуп калат. Мына сиздерден азыр сүйлөтүп койсо, сиздер эмес. Мен мисал келтирип айтам дайым. Мына кыргыз теле көрсөтүүсүндө Алатоо деген маалымат программасы бар. Ошону бүгүн кечинде барып карагыла. Кыргыз дарыгери интервью берип атат. Маселен, азыр дейт көчөдө мындай бир суук башталып, ар кандай инфекционный болезньдер көбөйүп баштады дейт. Анан аларга профилактика өз убагында жасалбай калып атат. Своевременный дарылар поставка болбой атат дейт. Кайсы тил болду? Айтыңдар мага. Болгон жок, орус тили эмес. Аралашып, мен айткан винегрет болду да. Ошонун аң сезими жетпей, акылы жетпей ушуну кыргызча айтканда. Же биздин укук коргоо кызматкерлери фуражканы кийген дагы, же капитан, же подполковник отурат. Мындай преступление резко өсүп кетип баратат. Подозреваемый контингенттер көбөйдү. Анан биз сотрудниктерден ушуну азыр требовать этип атабыз. Эмне дедиң? Айтчы, жана сураганчы. Сен адамсыңбы, кимсиң? Кайсы тилде сүйлөдүң? Мен көпчүлүк учурда айтам, көчөгө чыккыла, мышыкты көрдүңөрбү итке окшоп үргөнүн? Же итти көрдүңөрбү мышыкка окшоп миологонун? Карганы көрдүңөрбү торгойдой сайраган? Же торгойду көрдүңөрбү каргадай каркылдаган? Эмнеге алар жаныбар болсо дагы өзүнүн тилин сактайт дагы, биз кыргыз эмнеге сактай албайбыз? Мен көпчүлүк биздин жаштарга ушуну эми кыргызча айтып көрчү десем, абдан жаман карап, сени коркутуп, көзү менен коркутуп кетет. Эмнеликтен? Караңгылыкта. Себеп адам канчалык сабатсыз, маданиятсыз болсо, ал ошончолук таарынчак болот. Макулсузбы? Кыйшайып эле таарын эле тутуйуп, ушул туураайтты макул келди дебейт да таарынып калат. Мына тил жөнүндө суроо берилгенден ушунча маселе орундаларына ишенесизби? Сиздин мурдагы кыялданган кыялдарыңыз бүгүнкү күндө орундалдыбы? Бейшенбекова Нурхан дейт. Бейшенбекова Нурхан. Кыялдар ар кандай болот? Кыял куру кыял болот. Жалган кыял болот. Анан бул турмушка ашатылган кыял болот. А кыялдануунун
мындай бир чек араларын ким түзөт? Пенденин өзү түзөт. Маселен, жигиттер барбы азыр жатып алып, барып курсагы тойгондон кийин жатып алып кыялданышат да. Эртең барып эле ушул экзамендердин баарын бешке тапшырсам, баландай деген кызга барып сөз айтсам, анан ал макул болсо, ал кыял, куру кыял. Сен ага татыксызсың, мүмкүн. Ал куру кыял. А мүмкүн ал кыялданган нерсеңден дагы көбүрөөк нерсеге сен татыктуусуң. Ошон үчүн жанагы Маугли дегенди билесиңерби? Аны ким жазган? Ким жазган? Автору ким? Жокпу эч кимде? Жооп жокпу? Редьярд Киплинг деген жазган. Ал эмне деп жазып атат? Умей мечтать, не став рабом мечтаний дейт. Кыялдана бир, бил, бирок кыялыңдын колуна айланба дейт. Ошондуктан мен бала кезде эмнени кыялданат элем? Биринчи кезекте ушул сен билбейсиңер да, ал кезде борбордук комитет деген бар эле, коммунисттик партиянын. Мен ушул жалпы жанагы дептердеримдин аягында бош калган барактардын баарын Мадумаров АК тире Кыргыз КППКнын биринчи катчысы деп жаза бердилер. Ушул кыялым болгон. Кыялым болгон ушул Айтматовго барып жолугуп ошонун менен сүйлөшөт болдум бекен деп кыялым болгон. Жаратканга чексиз шүгүрчүлүк келтирип, келип сүйлөшмөктүрсүн, ал киши менен биз кесиптеш болуп, ал киши менен сырдаш болуп, мен эч качан